Блять, вот это я заснял, а? Ну он же, сука, возле нашего дома прям, а? Бля. Может, свалить надо отсюда? Вышел, короче, на крышу проверить ситуацию. И они все ближе и ближе. Первый был вон там. Москвадагы эл жашаган эки үйгө эки дрон келип түшүп бактыга жараша эч ким жабыркабаган РИА Новости жазды. Аппарат профсоюзная 98 дарегиндеги үйдөн жогорку кабаттарына кулаган. Фасад жана айнектер талкаланган. Экинчи дрон Атласов көчөсүндөгү 24 кабаттуу үйгө тийген. Анын үстү жагы фасады талкаланып, айнектери күбүлгөн, деп айтып берген тез арада жардам кыла турган кызматтын өкүлдөрү. Мындан сырткары РИА Новостинин Красногорскийдеги кабарчысы жарылууга окшогон тарс эткен үндү укканын айтып берген. Башка журналисттин айтымында учкучсуз аппарат Ленин проспектисиндеги үйгө түшкөн сыяктуу, себеби ал жерге тез арада жардам көрсөткөн кызмат келип, элди эшикке чыгарып. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Элди эшикке чыгарып жатат. Москва мэрия Сергей Собянин элди расмий гана маалыматтарга ишенүүгө жана туура эмес кабарларды таратуудан алыс болууга чакырды. Ал дрондордун чабуулунан олуттуу жабыркагандар жоктугун билдирген. Тиешелүү кызматтар келип, элди коопсуз жайга чыгарган. Подмосквянын губернатору Андрей Воробьев аймакта пилотсуз учкан бир нече аппараттар атып түшүрүлгөнүн айтты.